Буга чейин балага жөлөк пул алуу үчүн көрүнгөн мекеменин эшигин жыртып, түрдүү тактамалар чогултулуп келген болсо, эми абал таптакыр башка. Сиз интернетке мүмкүнчүлүк бар жерден же азыркы учурда ар бир адам колдонуп жаткан смартфондон эле Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сайтына кирип, сизге жөлөк пул берилеби же жашоо шартыңыз ал ченемден жогорубу? Бул үчүн сайтта атайын орнотулган онлайн калькулятор аркылуу билип алсаңыз болот. Калькулятор сизге пособие чегерилет деп берилгенден кийин эч ким муну жокко чыгара албайт. Мындан сырткары мен жаңа айтып кеттим, электрон анкета. Ар бир бизге келип кайрылган адамга электрондук анкета түзүлөт. Электрондук анкета биздин ушул эле сайтка жайгаштырылат. Бүт маалыматты алууга бүгүн электрондук анкета киргизилди. Себеби мен мына жерлерге барганда көп эл менен жолугуп жүрөм, ошондо айтышат да мага пособие чегербей койду деп. А эмне себептен десе, себебин да билбейт. Мындан тышкары балага сүйүнчү акча алуудагы жогорудагыдай эле ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктар менен коштолуп, министрликтин өзүндө эле 9 күн кароодо туруп келсе, киргизилген жаңычылыктан кийин 2 гана күндө алууга мүмкүн болуп калды. Болгону перзентиңиздин туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып жаткан учурда гана унутпай электрондук арыз берип койсоңуз жетиштүү. Мурда биз баягы жашаган жериңден справкаңды алып кел, свидетельство о браке, паспорттарыңды алып кел, банктан барып счет ачып, реквизиттериңди алып кел деген талаптар болсо, ошолордун баары жоюлду. Бүгүнкү күндө биз 2 банк менен иштешип атабыз. Мамлекеттик банктар бул РСК, Айыл банк. Счеттун ачуунун кереги жок. Биз перевод катары эле сиздин фамилияңызды өткөрүп коебуз. Каалаган филиалдан Кыргызстан боюнча алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми жакырчылыктын санын азайтуу максатында балык эмес кайырмак берүү принциби да жакшы жолго коюлуп, аз камсыз болгон жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча атайын программалар иштелип чыккан. Алсак, быйыл Сузак районунун Багыш айылында пилоттук долбоор иштеп, анын алкагында жарандарга атайын каражат бөлүнүп, каражатты туура пайдалануунун жолдору жана чакан ишкерликке үйрөтүү боюнча окутуулар өткөрүлдү. Эмне үчүн ал айыл? Себеби ал жакта эң көп пособие алышат жарандар. Ошол пособиядан чыгаруу маселесинде жакшы проект жүрдү. Адамдын өзүнүн бул коомдо канча пайда алып келип атканын, өзүн менен күрөшүп, өзү жакырчылыктан чыкканын жана экономикага кошкон салымдары менен мындай жакшы мындай проект жүрдү да. Азыр эми бул проекттин жыйынтыгы менен республика боюнча иш алып барабыз. Быйылкы жылдын 1-январынан тарта жеке ассистент деген жаңы түшүнүк киргизилген. Эгер үй бүлөдө майыптыгы бар бала болсо, аны баккан энесине же жакын тууганына мамлекет тарабынан ай сайын 4900 сом төлөнүп берилет. Бул нерседен башкы максат мүмкүнчүлүгү чектелген баласына же жакын тууганына байланып башка жумуш кылууга шарты жок адамга айлык катары эсептелинип, социалдык абалынын жакшырышына түрткү берүү. Азыркы учурда жумуш чаралык топ түзүлгөн. Ошол жумуш чаралык топтун эң негизги максаты биринчи кезектеги иш чаралык планын иштеп чыгуу, майыптардын 3 жылга, андан кийин жеткиликтүү өлкө деген 10 жылдык стратегиялык программаны иштеп чыгышат. Мындан тышкары ушу инвалидтердин укуктарын коргоо боюнча совет түзүлдү. Азыр ошол советтин жобосу макулдашууга кетилди. 2019 жылдын октябрь айына карата жеке ассистент катары айлык алгандардын саны 6460 адамды түзөт. Ал эми сүйүнчү акча алгандар 10 айдын жыйынтыгы менен карай турган болсок, 145 000 баладан ашты. Өткөн жылдын ушул мезгили менен салыштырсак, сүйүнчү акча 61 000 балага көп берилди. Муну менен жаңы заманбап санарип ыкмалардын артыкчылыгын даана байкоого болот. Мындан тышкары 3М же андан көп төрөлгөн учурда ар бир балага 50 000 сомдон акча каражаты берилет. Эскерте кетсек, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2019 жылдагы бюджети 12 миллиард сомго жакын болсо, алдыдагы 2020 жылга 260 миллион сомго кыскарган. Мындай жагдай министрликтеги оптимизациядан тышкары жөлөк пул жана пенсияларды туура эмес алып жүргөндөрдү аныктоонун эсебинен болгон. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.